Урматтуу мунун студенттери, жакында сиздер анкетирлөөдөн өтөсүздөр. Биздин бардык студенттер анкетирлөөдөн өтүшөт. Ошол анкетирлөөнү кантип иштетебиз, кантип өтөбүз, ошонун жолу менен таанышып чыгалы. Сиздерге кайсыл курстар же болбосо кайсыл бөлүм качан өтөөрү жөнүндө маалыматты кураторлор жеткиришет, дирекция. Ошол өзүңүздөргө айтылган күндөрү сиздер тестирлөөдөн өтүшүңүздөр керек. Аны иштетиш үчүн, ошол анкетаны иштетиш үчүн биз өзүбүздүн порталга киребиз. avn.mnu.kg кирдик. Бул жерде кулактандырууда турат. Мына азыр эң биринчи болуп ИНОнун күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттер 30 жана 31 январь күндөрү анкетированиядан өтүшөт. Мен ушул жерге жарыяларды да жазып турам. Ушул жерден кимдер качан өтөрүн көрүп алса болот. Анкетирлөөдөн өтүш үчүн мына тестированиянын астында анкетирование деген сап бар. Ошол сапты басабыз. Андан кийин студент өзүнүн логин паролун жазыш керек. Мен азыр бир студенттин логин паролун жазайын. Логин паролду жазгандан кийин вход кнопкасын басасыздар. Эки тилде тапшырсаңар болот, орус жана кыргыз тилинде. Мына орус кыргызча тилин тандайлы. Демек, биз тапшыра турган анкетанын түрлөрү бизге чыкты. Бул жерде 2-5 курстун, 2-4 курстун студенттери преподаватель глазами студента деген анкета тапшырышат. Ар бир мугалим үчүн, же болбосо ар бир предмет үчүн ошол кышкы семестрде өтүлгөн бардык предметтер боюнча. Мына көрүп атасыздар, ошол кайсыл сабактар өтүлсө, мына ошол мугалимдердин, окутуучулардын фамилиясы, аты чыгып атат. Андан сырткары жалпы окуу процессин уюштурулуш сапатына студенттердин канааттануусу деген темадагы анкетаны тапшырышат. Сиздер бардык ушул анкеталарды тапшырышыңыздар керек. Тапшырыш үчүн начать анкетирование деген ошол кнопканы басасыздар. Ар бир анкета үчүн өзүнчө ошол бирөөсүн тапшыргандан кийин улам кийинкисин тапшырып чыгасыздар. Мына ушундай жол менен студенттер анкетирлөөдөн тапшырышат. Бул бардык студенттер үчүн тапшырышы зарыл, керек. Ушуну унутпаңыздар. Саат 8ден баштап 5ке чейин тапшырсаңыздар болот. Кокус проблемалар жаралса, биз ошол кураторлор аркылуу кабарласаңыздар, биз проблемаларды чечип беребиз. Эгерде ошол техникалык жактан ошондой проблемалар чыкса. Анда 30-31 январь күнү ошол ИНОнун бардык күндүзгү бөлүмүнүн студенттери анкетирлөөдөн өтүшү керек.